Караңгы түшкө деп беребиз. Ал эме деп келдик биз баягы боюнча сиздин бүйөөңүзгө жардамда Мага эч кандай жардам кереги жок. Силер мага жардам кылдыңар. Туруп мен сизге айттым туруп туруңуздар. Эмне отурсуңар бактыгүл? Мен жаңа эле турдум. Караңыз, жаңа жаап. Жок, бул жерге эле киришет деп. Бул жерге келгенде карап, эме эки. Ошол жерде туруп турмун. Баягы күнү келбедик белек. Анан бияктан азыр ушул боюнча изилдөө жүргүзүп атыптыр. Анан действительно ата-энеси макул болду, балдарын берген тат деп. Эртеңдиги бүйөөңүз дагы может срогунан эртерээк атталып чыгабы анткени балдарды берип өзлөрү кылган немелерин кетирип атат. Анан кандай болуп атат дейт. Анан биз ошону айттык. Мынакей энеси медреселерди караткызып атат. Ошону караткызып анан жанакындагы буюрса чечилип кетсе, может кыздарыңар окуга барып ордуна ометип калса, тиги бүйөөңүзгө жардам болот депчи ошентип атабыз да. Ал киши дагы келип бала бакырасы менен сиз менен чогуу болсун депчи. Анан бияктан отрицательный эчтеке кеткен жок. Мына даже жазып беришти деп көрсөттүк да. Анан булар ушул боюнча бүгүн прокуратурага анан жанагы эмеге кайрылат буюмгечи. Эме депчи. Аяк менен да кезигишет бүгүн. Анан кезигишип, анан күзүндө сентябрда балдар жанакында кыздар медресеге барып, кирип окуп калгандан кийин анан кайра биз тиги эме кылабыз да, үй бүлө чогуу болсун дегенде кылыпчы. Балдарды окутуп атат ушундай деп. Ошол маселе менен келди да. Анан булар эртең ошол атак буларда өйдө жакта да контролдо турат да. Алардын балдары бардыбы, барган жокпу, камалса да каралып атат. Анан дагы биз закон бар деп, если кыздар 14-төгө, балдары 14-тө чыккандан кийин дагы макул болбосо, анда лишение родительских прав кылганга чейин барабыз депчи. Энелерин да наказывать этет. Анан биз алар андайга турган жок. Баягы сиз айтып жазып берген боюнча келип анан ошо боюнча кыздар менен бир сыйра көрүп, сүйлөшүп, окуңар келип атабы, баргантасыңарбы деп ошол боюнча келди да. Бул диги наоборот сиздерге мындай жардам сыяктуу болчу. Раз силер макулдуңарды бергенден кийин ошол маселе боюнча келдиңиз да. Анан азыр кыздарыбыздарга ошо баягы сүйлөшпөдүк белек алар дагы депчи. Ооба биз барып окуп атабыз, мамабыз сүйлөшүп атат апабыз деп. Бир эки ооз сөз айтып койсунчу, мо бир эле кызыбыз кирсин, калганы кирбейли мындай элечи. Кыздардын мындай состояниясын көрүп ошентип. Булар эми Бишкектен келип атса ким? Каяктан келесиздер? Барыбыз алган адамдар. Ооба, бирок анан жумуштарын аткарып жүрөт булар. Телевидение тартып атат. Тарткан жок булар, тарткан жок. Анакы тартып атат. Тартылган жок. Изилдөө институтта тартып атат. Изилдөө атышты болот эми. Конституциядан анча изилдөөбүз. Мындай жөнөкөй Сиз дагы конституцияны бузуп атасыз, эмеспиз? Сиз Кыргызстанда жашап атасыз. Кыргызстандын конституциясына баш ийип, ар бир жаран жашашы керек. Сиз мыйзам боюнча конституцияга баш ийишиңиз керек. Эмне үчүн сиз конституцияга баш ийбейсиз? Биз деген светтик мамлекетпиз. Ошону билесизби сиз? Эмнени түшүндүм? А биз диний мамлекеттик. Ислам мамлекет эмеспиз да биз деген. Светтик мамлекетпиз. Ошо мага түшүндүрбөйсүз, эмне светтик? Ислам мамлекет түшүндүрүп бергилечи анда силер мага. Эмне өзүңөрдүн правоңарды качать этесиңер? Сиз Урушкан жокпуз. Биз деген мыйзамды сыйлашыбыз керек. Конституцияда жазылып турат. Балдардын укугу деген бар. Балдардын укугу деген ар бир ата-эне балдардын укугун коргошубуз керек. Балдар мектепке барганга, билим алганга укуктуу. Адамдардын укугун ким коргойт? Силердин укугуңарды ким тебелеп атат? А мен айтайынчы анда, эгерде ошондой эле силер светтик мамлекет болбосоңор, бирок динге деген уруксат берилген туурабы? Динге уруксат берилгенине биринчи очередь конституция турат. Конституциянын мыйзамына биз баш ийишибиз керек. Эме угуп туруңуз, рахмат сиздин айтканыңызга. Мен да билем конституцияны. А эмне үчүн баш ийбейсиз конституциянын мыйзамдарын? Эми Аллахтын өкүмү бар. Менин динимди силер кабыл алгыла деген. Исламды биз кабыл алдык деп мен жаздым этегемелерге, түшүндүк кагаздарга. Исламды кабыл алдым. Исламча жашагым келип жатат деп. Эми мен дагы требуйт этким келет ошол жанагы президенттен, жогорку эмедегилерден. Эмне үчүн анда алар бизге дагы кичине мындай жардам кылып, өзүнүн ошол жарандарын коргоп, эмне үчүн андай исламдык мектептерди ачып беришпейт? Ачылып атпайбы? Ал жакта окуп атат, медресе. После 9 классов деп коюп атат. Ооба, после 9 класс. А эмне үчүн кичинекей балдарга ачпайт? Кичинекей балдар беркиндей билим алыш керек, өзлөрү акыл эске толуш керек. Конституция ал жерде мугалимдер даяр эмес. Конституция боюнча мыйзам биздин Кыргызстандын жарандарынын конституциясы бар. Ошо конституция боюнча биз светтик билим алууга ар бир жаран табылат.
Мындайда сиз деген исламга каршы эч ким кылган жок. Мына өзүңөрдүн биздин деге ажыңыз деле исламдыкын алып жүрөт. Анын балдары окуп атат, окумактан институтта окуп атат. Эмне себептен сиз балдарыңызды кыздар деген сиз кыздарды мектепке жибербей жатам, мен мектепке эмне үчүн жибербей жатам? Анткени Кур'ан-ы Карим бул деген Аллахтын сөзү, бул деген адамдын сөзү эмес. Ал жерде жазылып турат. Мусулман аялдар башка эркектерге өзүн көрсөтпөсүн деп. Анан эгерде мен ошол жака балдарымды жиберсем, менин балдарымдын ачык болуп ошол жерде балдар менен окуйт экен. Ал жерде мусулман балдар окубайт экен. Ошо мусулман балдар менен аралашып окуй албайт. Мухаммед пайгамбар билим алыш керек деген да сөз бар го. Ал билим алыш керек. Бул Кур'андагы илимди айткан. Бул билим, школа айта билим. Кур'анда болсо бул илим, Алланын сөзү. Ошол үчүн Алланын сөзүнө мен каршы чыга албадым. Эгерде Алланын сөзү конституция менен бириккенде жакшы болду, анда мен жиберелик болду. Балдарыңыз мектепке барбай анан үйдө эмне менен алектенишет? Үйдө окушат. Китеп окушат, исламский китептерди окушат. Кааласа беркинде китептерди окушат. Арабча жазылган, арабча окуган билишеби балдарыңыз? Арабча билишет, кыргызча да билишет, орусча да окушат. Аны ким окутат? Сиз окутасыз да, Мен өзүм окутам. Сиз мектепте окудуңуз беле өзүңүз? Билимиңиз барбы? Ооба, мен жок окудум. Кайсы окуу жайды? Педагогический. Мамлекет, университет, национальный. Өзүңүз иштедиңиз беле кесибиңиз боюнча? Канча жыл иштедиңиз? 6 жыл иштедим. Мугалим болуп иштедиңиз да, э? Эмнеге мындай жолго түшүп кеттиңиз? Мындай дин жолгочу? Дин жолго мен жөн эле деп түшүп алган жокмун да. Мен Аллах Тааланын өкүмүн аткарайын деп түштүм. Бактылуу болоюн деп түштүм да. Мен мындай бир нерсе максат кылып түшүп алган жерим жок да. Аллах Таала өзү буйрук кылган Кур'ан-ы Каримдечи исламды кабыл алгыла, эки дүйнө бактылуу болсун. Ошол үчүн мен ушуга түштүм. Андай сиздин оюңуз боюнча азыркы ажы дагы ислам динин кабыл алгандарчы, алар туура эмес жолдобу? Сиздей болуп аялдар ушундай парандия тагыныш керекпи? Ал мисалы ошол эле айтып аткан муфтийлер балдарын окууга жиберип күнөөгө бататабы? Мен аларды туура деп эсептей албаймын. Анткени алар эгер Кур'ан менен жашаса, анда алар ошо Кур'анга согласна. Балдарын жибермек эмес, алар Анда аларда ошо исламча окутуш керек балдарын. Жок, алар исламча да окуп атпайбы? Балдар исламча да окуп атат. Берки да билим алып атат. Сиз айтып атпайсызбы? Университетте жогорку билимди, мектепти толук бүттүңүз, жогорку билимди 6 жыл иштедим деп атасыз. Анан кийин сиздер ошол учурда свестик билим алгансыз дегендей, мындай ислам боюнча, дин боюнча маалыматыңыз жок болду. Кантип ушул маалыматка кирип ушундай ислам жолун кабыл алдыңыз да? Ислам боюнчачы? Канча жыл болду бул жол? Мен деген мындай өзүм эле мындай кабыл ала калайын деген ой менен кирген жокмун да. Сизге эмне түрткү болду? Сизге ким маалымат берди? Мага деген биринчи өзүм түшүнгөн жокмун ислам эмне экенин элечи. Жолдошум даатка чыгып айтчу, ушундай мусулманча жашаш керек деп. Бирок мен ойлоптум, жок, могу жашоо менен жашаш керек депчи. Могу жашоо жакшы, менин жумушум бар, эмем бар, образованием бар депчи. Жакшы көрдүм балдар менен иштеген. Бирок мен аяк жакта адилетсиздик аябай көп экенин көрүп калдым да. Кайсы мектепте иштедиңиз сиз? 82-чи Биякта кесиптик лицейде. Анан аякта өтө адилетсиз адамдардын укугун тебелеген ушундай бир туура эмес мамилелерди көрдүм да. Ошону көргөндөн кийин мен аябай мындай, кандай десем, орусча разочарование деп коет го, ошондой болдум да. Таң калдым, ушундай адамдарды ушундай тебелешеби укугут депчи. Анан мен ушундай чечтим, үйдө эле балдарымды тарбиялайынчы депчи. Анткени менин балдарым школго барчы, каралбай калат экен. Эртеден кечке жумушта жүрөт экен. Эсимде келет экен, аябай нервный, стресс болосуң, тили угасың жетекчилерден. Анан мен ошон үчүн үйгө отурайын деп өзүм ойлодум да. Үйдө эле отуруп, кыздарым айтышты, апа сиз үйдө болсоңуз аябай жакшы экен, үй жылуу экен, балдар бизди карап турат экенсиз, тамак жасап турат экенсиз. Анан ошондон мен сездим, балдарга деген мындай внимание керек турбайбы депчи. Эмнелик мээрим керек турбайбы? Мен ошону бүт баарын таштап салып, жакта башка балдар менен жүргөм да. Мына силерде мен да ушинтип жүрчүмүн, ар кимдин доорун такылдатып, ошондо эмнелеп лицейге эмне келбейсиң, оку депчи. Балдарга мен да баргам, патинкамда ишлеп, тил угуп жүргөм. Канча балаңыз бар? 3 кызым бар. Улуусу канчада балдарыңыздын? 19да. Азыр иштебесеңиз кандай күн өткөрөсүз? Кантип багып атасыз балдарыңызды? Күн өткөрүүчү. Бул Аллах Тааланын мыйзамына ким келсечи анын күнү өтөт. Курк деле, жаныбарлар деле эч кандай иштешпейт, бирок табак рызкы менен жашап атышат да. Бирок мен силерге айткым келет, мен бир аз кол өнөрчүлүк кылам, күйөөм иштейт. Тамак ашыбыз бар, кенен альхамдулилlah шүгүр жашап атабыз.
Эгер ким мыйзамын аткарсачы, Аллах Таалага ойлогон жерден рызкы берет. Балдарыңыз көчөгө чыгып ойнойбу? Башка балдар менен аралашканда апа эмне биз үчүн биз мектепке барбайбыз, эмне үчүн мындай ойнобойбуз дегендей? Жок, кызым деген эме деди. Менин кызым школго барып жүрдү, анан улусу аякта дагы аябай балдарды деген мындай ушумлайт этет экен праваларын. Кандайча ушумлайт этет экен? Мисалы үчүн ал менин кызым орус класска барчу да. Орус класска барганда орус эжеи деген аны постоянно форму почему ты не одеваешь форму деп кызым айтып Хиджабчан барчу да? Жок, форма кийчи. Жанагындай кийчи. Динде жок кезде. Анан ошентип айтат экен да. Анан менин кызым айтат, апа башка кыздар кийбейт, бирок мен кийем дейт да. Форманычы жанагы школьный форма. Ал кезде форма азыр моундай эмеге келе элек болчу да. Бакиевдин убагы болчу. Анан ошенткенде кызым бир күнү айтты. Почему я должна всегда одевать? А почему вот эта Айдана, там такие девочки, почему не одевать? Почему вы меня постоянно требуете? Кырдым апа дейт. Анан эжеи унчукпай калыптыр да. Анан мен көрдүм, аякта дагы кым айтат, апа мен окуга барбай эле коечу. Бизди бөлүп атышат дейт. Бизди бөлүп атышат. Тетигилер деген тетиндей эмелерди берип атышат кыздарга, эме эжелерге подарка алып келет. А мен подарка алып барбайм, мени жаман көрүп атышат деп айтты. Анан кызым, мен окуга барбайм апа дейт. Мен барбайм апа. Мен монда эле жүрөйүнчү, окуйунчу үйдө депчи. Сиз канча жыл болду балдарыңыз окуга барбай калганына? Канчанчы класстан баштап барбай калды? 2011-де барбай калды. Улус эле барганда, азыр экинчиден барган жокпу мисалы? Жок, кичиси эле барган. Беркиниси 2 класс окудубу, э? Бирөө 3 класс окуду, бирөө 4-5 класс окуду. Балдарыңыз канчада? 19-да, 17-де, анан 11-де. Эже бир күндүк режимиңизди айтып бересизби? Мисалы телевизор көрбөсө, анан эртең менен туруп кандай канчада турасыңар, кандай күн өткөрөсүңөр? Эмне кыласыздар? Турабыз. Канчада турасыңар? Багымдатка турушат булар. Кичинекей балдар да турушат да, Эки кыз. Кичинекей эмес, ал уже 12 жашта. Алардын баары турат, э? Анан Турабыз. саат канчада ошондо багымдат? Багымдат азыр 4:30 болуп калды да. 4:30 болуп калды. Алар турушат где-то 4-кө жакын. Кээде айтышат, апа биз эртерээк турабыз дейт. Алар да мен анда өзүм менен чогуу тургузам да. Анан эртерээк турушат. Андан кийин намаз окуйбуз, тайым өтөбүз Курандан, кандалган хадис. Багымдаттан кийин кайра жатышпайт, э, балдар? Ошо ойдон эле. Жок, багымдаттан кийин күн чыкканга чейин жатпаш керек. Анткени ким ошол багымдат намазын окуп туруп сразу жатып алса, бул адамдын зээни өлөт. Анан ошол кезде рызкы берип турган, Аллах Тааланын жакшылыгы келип турган убакытта ошол кезде бул адам мусулман эме кылыш керек да. Анкет кылыш керек, что уктабай отурганга. Анан ишрок намаз деген бар, могу күн чыкканда көтөрүлгөндө болот да. Бул пайгамбарыбыз сүннөтү да. Ошого чейин айтам, кыздар уктап калбагыла, зээниңер өлөт. Аллах Тааланын рахматынан алыс болуп каласыңар деп. Анан турушуп уктайбыз. Андан уктайбыз, потому что мүмкүн эмес, адам менен укташ керек, эс алыш керек. Организме салыш керек. Туруп тамак ичебиз, анан үйлөн жыйнашат, ойношот, китептерин окушат. Ошону мындай күнүмдүк турмуш бар да. Огородубуз бар. Аякта сугарып, суу алабыз кыштакта. Кыштакта суу алыш керек, ун жасаш керек, ун жашаш керек. Ошондон ошентип эле кайра пешин намаз болот түшкү. Анан пешин менен кайра укташат. Анткени пешинден укташ сүннөт, кайрылуу деп коет да. Ошону уктаган адам 1 жылдык ибадат кылды деген сөз бар. Пешимден кийин ошо саат канчадан качага чейин уктайт? Ошо 2, где-то пешим 2-де бүтсө же 2-ден өткөндө бүтөт да. Түштү. Анан эми каалашынча да, эгер уйкусу келбесе бир аз жатып коюш керек да. Сүннөт болот. Ошондо эртең мененки багымдатка тахажжуд намазына турганга жеңил. Анан ошентип баягы тиричилигибиз бар, тамак аш жасайбыз, түшкү тамактан алып, анан кайра кечки кетет асыр. Асырдан кийин Курандарын, зикирлерин кылышат. Анан шам болот. Анан шамдан кийин же шамга чейин, же шамдан кийин деле ушундай болот, тамак ичиш керек. Анан эле антип аны муну болот, куштан келет. Сүйлөшөбүз, отурушат. Ошентип эле күн өтөт. Негизи үйдө электричествоңуз бар да, э? Бүгүн эле жок болот. Бүгүн ошо эч Сиз парда тагынып, паранжа тагынып алып жүрөсүз, анан коомчулук сизди кандай кабыл алат? Кандай сөздөр Туугандарыңыз кандай кабыл алат дегендей. Туугандар болсо биринчи аябай чочуп кетишти. Эмнесилер араб болуп алгансыңар деп аябай кайгырышты да. Анан мен айттым, бул арабтын кийими эмес дедим. Бул деген исламдагы Аллах Таала өкүм кылган фарз, хиджаб фарз деп айттым. Башында ызычуу кылышты, кандай десем.
мындай эркек кишилер киргенге болбойт мусулмандар. Мен күйөөм жок да, мен намахрам эркектер. Алар келип киребиз тигибу деп, бирок Аллах Тааланын өкүмү өтө күчтүү да. Муну адамдар мындай жүрөк менен сезбесе, кулак менен түшүнө албайт да. Алар көнүштүү. Азыр болсо жакшы. Мен жанатан бери сиздин сүйлөгөнүңүздү байкап атам. Сиз өзүндай билимдүү айым экениңиз көрүнүп турат. Мындай билимди жакшы алып турсуз. Сабак 6 жыл сабак бериптирсиз. Баягы ораторский баягы эмеңиз да абдан күчтүү экен да, жөндөмүңүз да абдан күчтүү экен. Анан эми ушундай билим алып туруп анан кийин үйдө эле камалып жатпай, может башка балдарга сабак берсеңиз, алда мына чоң соопчулук болмок беле деп ойлоп атам да. Мен деле ойлойм, анткеничи азыр бул сырттагы балдардын тагдырын көрүп туруп аябай кайгырамын да. Анткени эне аталар азыр ар кай жакка алыска иштеп кетип атышпайбы? Даже могу жумушка кеткенде деле балдары каралбай калып атат да. А мен өзүмдүн кыздарымды карап туруп ошолорду аяйм. Эне аталарды аяймын да. Бирок булар ошо өзүлөрү эне аталар биринчи ошо исламда болушса да, анан ошо исламда тарбияласа, эч качан мындай жоготууга учурашпайт эле. Айтсаңыз, соттун чечими менен жолдошуңуз байка колония последнияга кетти. Анан сентябрда кыздарыңыз эми мектепке барабы ошол? Жок, мен сиздерге айтып атпайм. Мен каалайт элем, что баары жакшы болсун депчи, бирок мен мектепке барышка мен эч кандай Алланын мыйзамына каршы чыга албайт экенмин да. Жибербейсизби? Мектепке жибербеймин деп. Мен медресеге деп атпаймын. Жолдошуңуздун байка камакта отурганы деле сизге мындай анча көйгөй эмес, Көйгөй эмес дейсизби? Бул эми сыноуда, тагдырда. Аллахтан келген сыноуда. Эгерде мусулманчы эмнеге мындай деп ташын жүгүп ушундай бир кыйкырып тура берсечи, ал адам деген мындай алсыздыкка учурайт да. Исламда Аллах Таала Куранда жазган, силер сабыр кылгыла деген да. Сабыр кылган адамга Аллах Таала бактылуу деген. Демек, 1-сентябрдан баштап балдарыңыз сабакка барбайт экен да, Ошо сабакка мен жиберейин десем, ошо карабайсыздарбы? Конституция менен шарият окшош эмес да. Эми караңыз, конституция менен эле жашай берели, макул, Мен деле каршы эмесмин, айтпайм, мен жасабайм, мындай деп айтканга мен укугум деле жок. Бирок деген Алланын астына барганда сурак бар да. Менден сурайт, эмнеге сен мындай кылдың, эмнеге сен менин өкүммен жашабадың, эмнеге сен ошо адамдардан корктуң деп сураса, балдарымды сураса, мен өзүмө жооп бере албай жатып, балдарыма кантип жооп бере алам? Балдарыңыздын келечегин ошондо сиз эне катары кандай элестетесиз? Мен элестетем, иншаллах биз ошо күтүп атабыз. Азыр Аллах Таалам бизге рахматын түшүрөт, жакындачы. Бизге Аллах Таала ислам амирин берет. Махди алейхиссалам. Биз ошол амирди күтүп атабыз. Ошол амир келгенде дүйнө жүзүндө бүткүл мусулмандарга тынчтык келет. Даже жанагындай жан жаныбарлар дагы кубанат дейт да, Махди келгенде. Азыр ошо бизге азыр кыйынчылык ошон үчүн болуп атат. Эмнеге? Чындыгы ислам болбой жаткан үчүнчү. Эже, айтсаңыз, кыздарыңызды турмушка берели деп мындай даярданып атасыздарбы? Кандай ушун бергенсиздер? Ошо кийинкилеринчи. Ооба, анан кыз киши, эркек киши баары үйлөнүш керек да. Нике бул сүннөт, нике болуш керек. Никесиз адам бузукулукка калат да. Биз дагы дуа кылып, Алладан сурап жатабыз. Эже, кечириңиз, бирок үйүңүздүн бул дерин көрүпчү, бул дагы сүннөтпү? Мындай актабаш керек, ушундай. Мен актабаш керек деп айтпайм, элдер актай берсин да. Бул сиз дейм, сизге кайрылып атам да. Сүннөт да. Ушундай